жылга элге куй болуп бериш керек. Мына мен ошо элге 5 жылга куй болуп берем деп барыш керек дейт. Туура да. 6 миллион халк 120 депутатты 120 куйду 5 жылга шайлаш керек. Ошончо шайларда дауыс берүүнүн алдында карап көргүлөчү, мына ушулар бизге куй болуп береби же биз буларга куй болобузбу деп. Бул партияга кошулууга ыраазычылык бергениме түрткү болгон нерсе ушул партияда жалаң жаштардын бар экени, активист жаштардын бар экени, укук коргоочулардын бар экени, юристтердин барлыгы, баары мындай улан кыздардын чыгаан инсандар экени мени ушул партияга түрттү да. Реформа партиясында кылым карыткан саясатчылар жок. Кылым карыткан убада берген саясатчылар жок. Бул жаңы дем, жаңы партия. Анын үстүнө булардын жанакы шайлоо күрөөсүнө эл чогултуп берди, 100 сомдон 200 сомдон кылып аманат кылып берди. Ошол акчаны берген элдин булардан сураганга укугу бар эми. Булардын ошол берген акчаны берген элдерден милдеттүү олорго жооп беришин, алардын укуктарын коргошу. 16 партиянын ичинен ушу реформанын партиясы аял киши экен. Клара Соронгулова лидери. Бул эжени колдоп коюшум керек деген нерселер болду да. Ооба. Андан кийин ошондой эле ушу Эрлан Кокулов жакшы мындай жарандык активист, бунун Нисахар деген проекттин көрсөңүздөр, өзүңүздөр эле мындай жооп аласыздар. Бул адам ар бир адамдын укугу үчүн күрөшкөн адам, ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек деп мындай тепиците турган адам да. Реформа партиясында башкалардан өзгөчөлөнүп, коомдук ыктыярчылар басымдуулук кылат экен. Алардын бири Бектур мырза, айтсаңыздар, партияга өзүңүздөр баягы чогултуп, элден чогултуп, жанагы күрөөнү толтурдуңуздар да 5 миллионду. Ошол суммага сиз өзүңүз канча салым коштуңуз, анан эмне үчүн реформа партиясына кошулдуңуз? Ассаламу алейкум. Жалпы кыргыз элине салам. Реформа партиясына кошулган себеби эмне дегенде бул партияда мындай законду билген, Кыргызстан келечегин өзгөртөм деген, Кыргызстан келечегине кайдыгер карабаган жаштар, улуу мындай эжелер, акелер болгон үчүн ошону тандадым. Мисалы үчүн мага башка партиялардан деле сунуш болгон. Мындай айтканда, системаны өзгөртүү үчүн таза кадрлар барыш керек деген позиция. Таза кадрлар барыш керек. Эч бир коррупциялык эмелерге аралашпаган, мурда бийликтин бир жерин иштебеген, бизде даже карап көрсөңөр бир депутаттын помощниги жок да биздин мамлекетибизде. Бектур мырза, биз ишенсек болобу, реформа партиясын эл колдосо, жогорку кеңешке барганда бир нерсени өзгөртө алат депчи. Себеби дегенде балким чындап эле бийликке келиш үчүн сиз башка партияга кошулушуңуз керектир эле, башка жаштарга окшоп. Жок, мисалы үчүн биз өткөндө 500 күндө реформа деп бизде эме кылдык, сөз бердик. Если биз 500 күндө биздин партия ошо өзүнүн айткан убадаларына аткара албаса, 500 күндө ошо канча бизден Кудай кааласа өтүп, парламентке өтүп, канча депутат болсо бардыгы мандат тапшырып, реформа партиясы жогорку кеңеште катышпайт деген эме менен чыгып атабыз да. Ошо 1,5 жылда биз ошо өзүбүздүн реформаларды киргизе албасак мыйзамга, өзгөртө албасак, онда биз о жерде отурганыбыздын пайдасы жок. Биздикиндей обещанияны мындай эмени эч ким колдогон жок да. Мисалы үчүн башка партиялар бизге окшоп биздин эстафетаны кабыл алышкан жок. 500 күндө кайсы багыттарды аткарабыз дегенде биз 500 күндө 5 багыт деле койгонбуз да. Бул ошол конституцияга өзгөрүүлөрдү киргизүү, экономикалык багыттан өзгөрүүлөрдү кылуу, люстрация, бийликтеги люстрация, жергиликтүү бийликтеги болгон реформа, анан кийин саламаттыкты сактоо реформасы. Мына 5 реформаны биз 5 программа катары жазып алганбыз өзүбүзгө. 500 күндүн ичинде, 1,5 жылдын ичинде ишке ашырабыз. Конкретно конституцияга кандай өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп багыт алдыңыз? Конституцияга кириле турган өзгөрүүлөр бул президенттин өзүнүн полномочиясын кыскартуу.
президент азыр сотко да кийилише турган укугу бар, прокуратурага да кийилише турган укугу бар, АКС, ГКНБ деген структуралардын баарын өзүнө башчы алган. Ошол президенттин өзүнүн ыйгарым укугун алсыздатпасак, анда биз өзгөрүүлөрдү киргизе албайбыз. Өзүңүздөр карап туруп, ошо шайлоо күнү сиздердин эч ким аркаңызда турбайт. Өзүңүздөр жүрөгүңүздөр менен оппозиционный партиялардын бирөөсүнө же болбосо номер 5 реформа партиясына добустуңуздар берсеңиздер, сиздер келип Кудай кааласа келечекке өзүңүздөр салым кошкон болосуздар. Жаныбызга реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова жада келип калды. Саламатсызбы? Биринчиден ишиңиздерге ийгилик каалап куттуктоо менен айтсаңыз, командаңызга өлкөгө реформа жүргүзө аларына ишенесизби? Албетте. Күчтүү команда топтой алдым деп. Албетте ишенебиз. Анткени биздин командабызда эң негизги таза адамдар. Экинчиси бул билимдүү, сабаттуу адамдар. Үчүнчүсү бул эрктүү, чечкиндүү адамдар. Көпчүлүк дебейин, балким айрым адамдар бул жакта көбүнчө НПОдо иштеген, анан укук коргоочулар экендигин айтып келишет. Чындыгында биз дагы көрүп билип атабыз, көпчүлүк мындай курамыңыздарды түзөткөн укук коргоочулар. Андан башка дагы финансист, экономист деген адистиктер кандай, баланс кандай сакталды деген суроону бергим келет. Көпчүлүк укук коргоочулар дегенге макул эмесмин, бирок биздин командабызда Кыргызстандагы эң мыкты укук коргоочулар биздин командабызда. Анан көпчүлүгүн өздөрүнүн жанагы кичи, орто бизнесте жүргөн ишкерлер көпчүлүктү түзөт. Көбүнчө ишкерлер. Командаңыздын күчү эмнеде? Командабыздын артыкчылыгы бул биздин эрктүүлүгүбүз. Жана дагы айтып кеттим, биз командабыздын тазалыгыбыз, анткени биздин командабызда таза муундун өкүлдөрү. Командабызда бир дагы коррупциялык кандайдыр бир иштерге же болбосо башка ыплас саясий иштерге аралашкан бир дагы саясатчы же кызматчы же анын балдары биздин командабызда жок. Бая өзүңүз деле айтып өттүңүз, башка партиялардан дагы сунуштар көп түштү депчи. Балким бая башкаларга окшоп, күчтүү партия деген айрым партияларга кирип алсаңыз, командаңыз менен бийликке барсаңыз, өзгөрүүнү реалдуу ишке ашыра алат белеңиз? Балким шайлоодон өтпөй калган болсоңуз деген суроону заткым келип атат. Биз шайлоодон өтөбүз деп ишенебиз. Ишенбестек анда шайлоого катышпайт болчук. Бирок ар кандай болушу мүмкүн. Азыр өзүңөр деле көрүп атасыңар, шайлоодо мыйзамсыз ыкмалар колдонулуп атат. Шайлоочулардын оор абалынан пайдаланып, аларга акча сунушталып атат, адым ресурс колдонулуп атат, бандиттер жагынан коркутуу болуп атат. Ошон үчүн ар кандай болушу мүмкүн. Биз өтпөй калган күндө дагы биз күрөштү токтотпойбуз. Абдан чоң пландарыбыз бар. Конституциялык реформаны баштайбыз. Жана митингде да айтып кеттим. Элдик демилге менен люстрация жөнүндөгү мыйзамды иштеп чыгып, ошону жогорку кеңешке демилгелейбиз. Биз токтобойбуз. Чоң рахмат, сиздерге албетте ийгилик каалайбыз. Жана телекөрүүчүлөргө баса белгилеп айткыбыз келет. Клара айым 16 партиянын ичинен жалгыз аял төрайым. Рахмат сиздерге. Телекөрүүчүлөрүңүзгө кайрылыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргызстанга реформа керек. Реформа партиясына добуш бергиле. Номер 5. Уши бала маман келсе экен дейт артка. Не омой дейсиңерби эмне? Жанакы Аким Сакимиңерге мен ушул жерде кырылышып видео тартып жүргөн омой дейсиңерби? Ошо удумайт, мага неме келбек дейсиңерби? Өлтүрүп кетем, башка чалып кетем, согуп кетем деген нерсе келбек дейсиң. Келет. Күнүгө келет. Бирок муну бирөө кылыш керек. Бирөө башташ керек муну. Я не желаю, чтобы мой сын или моя дочка бегала, как я, с 2 камерами и разбиралась с ними. Не желаю просто. Я сегодня хочу это начать. Сегодня и сейчас. Ишенбейбиз. Көбү агитацияда туруп, ушун силерде болуп туруп, угуп туруп, акырында бир жашка менен сүйлөшсөк, силер өтпөйсүңөр. Силерге голосовать этпейбиз.
Мен өткөнбү, мен силер үчүн баары иштей берем. Нисахар долбоор баары продолжать ете берет. Билбейм, бирөө эле башка чабып кетпесе эле мен ушул ишимди кыла берем. Бир тиын түшпөйт бул жумуштан. Укпагыла мен, бир тиын түшпөйт. Төлөп берем. Эмне себептен анткени мен силерге кайдыгер эмесмин, мен силердин балдарыңарга кайдыгер эмесмин. Могу отурган кызга мен кайдыгер эмесмин. 2 фура кытайский оюнчукту базар кылдырдык, артка жибердик. Эч кимдин уруу ойногон жок. Отравление утуп сатыш керек. 3 завод бар. Бишкекте 3 завод бар. Ошто канча экен билбейм, Бишкекте 3 завод бар. Заводаны перебивать этишет. Кичинекей балдар жеген таттуу маптуулар жакында видео чыгат, көрөсүңөр. Алым жетпейт, частная собственность, киргизбейбиз деп коет. Эмнеге? Анткени ал депутаттардыкы, бирөө депутаттыкы, экөө мэрде иштеген адамдыкы. Эгер силер бага, бизге, реформага бүгүн ишенип, бүгүн чын жүрөгүңөр менен ишенип, үйдөгүлөргө барып айтып, ушундай Эрулан деген бала бар экен, ненормальный экен. Ден соолугу менен, жашоосу менен рисковать этет экен, бул ненормальный. Ушуну бир аз болсо да колдоп коелу дебесеңер, акыркы 5 жылга эмес, 10 жылга артта кетебиз. Ишенип койгула мен айткан сөзүмчү.